кеттик. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына сагындын ден соолугунун ушул жакшырышына бүгүнкү күндө эл ынтымагы менен ушул эл ичинде ушул Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Абык айылында ушул Абык айылындагы айыл башчы Жаңыбай байке, Алла сиздерден ыраазы болсун. Ушул айылдаштардын баарына терең ыраазычылык. Ушул айыл жергесинде дагы бүт үймө кыдырып, тыйындап чогултуп, тыйындап ушул кадам басып, ар бир кадамыңыздарга Аллах сооп жазган болсун. Москванын баардык ушул шаарларындагы ушул айылдаштар ушунчалык ынтымактарыңыздарга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул ынтымагыңыздар мындай ынтымак дайыма бекем болсун. Ушундай ынтымагыңыздар дайыма ушул күчүндө болсун. Бүгүнкү күндө ушул чакырыктардын жыйынтыгында ушул бир туугандар бүт коробка көтөрүп, ошол уятты артка таштап, ушул бир тууганыбыз жаныбызда аман болсун деген чоң үмүттөш болуп, максатташ, тилектеш болгон ар бир тууганыма терең ыраазычылык билдирем. Ушул кашыбызда аман болсун, Кудайым буйрса жакшы ден соолук өмүр берсин. Анан бул жерден которулган акчанын жалпы жөнөтүү $20.173 жөнөтүлгөн. Ошо сиздер тараптан Кудай буйрса тыйындап чогулткан аманатыңыздар. Андан тышкары биз коомдук кайрымдуулук фонд мынайкы ушул $2.000 өткөндө барып сөзүбүздү бергенбиз. Биз сөз менен эле эмес, иш жүзүндө аткара билип жасайлы деген үмүттө. Кудай буйрса мынайкы азыр ошондо $2.000 кошсок, мына бул жерде баары биригип, урматтуу бир туугандар, бул тактык ретинде, актануу же бир мактануу эмес, бул тактык ретинде болуш керек. Бул жерде жалпы эсебинде $22.173 болушу керек. Бирок ошол жалпы суммадан кемилген бул жерде акча бар. Аны биздин эжекебиз өзү дагы бизлерге ошол бул чогулган каражаттан бүгүнкү больницага Индияга келгиче кеткен расходдор бар. Ошол тууралуу өзүңүз дагы айтып койсоңуз жакшыраак болот. Эми бунун баары эжеке Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгону. Муну баягы эч кимге билгиспей деле кылып кое берсек болот, бирок бул баягы көпчүлүктүкү болгондуктан канча адам болсо ошончо ой бар деп коет. Ошон үчүн бул тактык ретинде, акыйкаттык, мындай калыстык ретинде болгондугу жакшы болот. Бул Кудайым буйрса ошон үчүн түшүндүрүп эметип берип койсоңуз жакшыраак. Урматтуу айылдаштар, жердештер, мекендештер, ошо силердин салымыңыздар аябай бул жерде чоң. Силерге Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик каалаймын. Ошол силер топтоп берген акча, мен муну 3 күн мурун алгам. 28 күн алгам. $20.173 менин колума түштү. Бул Базар Коргон айылынан 2 тургуну салган. Ошондо 28-нен берки расходторубузду мен эсептеп берейин. Бүгүнкү күнгө чейинки, Индияга келгенге чейинки расходтор, мен буларды жазып жүрөм. Бул деген бул акча элдин аманаты. Аманат деген бул бир ыйык нерсе да. Ошон үчүн мен азыр силерге бүт баарын айтып кетейин. Биз ошол күнү визага 12.000 сом кетиргенбиз. Визага документти жанагы жерде закысы, метркасы бүт бардыгын англис тилине которгонубузда 11.500 сом акча кеткен. Анкета на визу деп коет экен, ошо пригласительный берилет экен да, ошол анкетасына 2,5 миң сом акча кетти. Самолет Жалал Абад Бишкек 8.700 сом акча төлөдүм. Ал жактан брондолгон. Бирок мен ошо Бишкекте ак үйдүн жанында бир авиакомпания бар экен, ошол жерге барып 8.700 сом акча төлөдүм. Скорый помощь бул Жалал Абадтан чалынып айтылган экен. Центр, кардиологический центрден барылган скорый помощь экен. Ал жерде 5 саатына турганына 6.500 сом төлөндү. Не дегенде бул частный эме болуп калат, скорый болуп калат. Саатына 869 сомдон катылганда бул жерде ошондо 6.500 сом эме төлөндү. Анан кайра обратно кеткенге, ошол частный клиникадан тиги аэропортко кеткенге частный скорый дагы нанимать еттик. Ал 3.500 сом төлөдүк агачы. Анан больницага, клиникага жаткырылды. 6 саатына 1000 сом акча төлөдүк.
ошол күнү уколуна аябай жанагы Жалал Абадтан Бишкекке учканга чейин перелет болбой ошол жерде задержка болуп калган. Сагынбектин ошондо бир аз ден соолугу начарлаганда биз ошол жерден укол алып сайдырдык. Ошол уколуна 5000 сом акча кетти. Ошондо эсепте мен ошол күнгө чейинки эсепти эсептесем 47100 сом акча болгон. 47100 сом акча болгон. Мен ошол жанагы 20173 доллардын ичинен мен 673 долларды мен эме кылгам. Расход жок, алмаштыргам, расход кылгамда ошондо 47100 сом болгон. Бул расходдор. Анан то есть расходдор эмес, сумма 47100 сом болгон, расход 50700 сом болгон. Ошол күнгө чейинкилер. Анан мен азыр ушу данный момент жанагы жерден ошондо общий фонддо 19500 сом калыш керек. 19500 сом калыш керек. Бирок мен ал 19500 сомдун ичинен мен 200 долларды дагы биз азыр могу расходторго жумшап атабыз. Жол расходу бар, дагы башка жумуштар бар. Эртеңки күнү эле жанагындай бул жактан дагы анча-мынча переводдор керек экен. Ошолорго биз 200 долларды ният этип калдык да. Эми переводко эме кылдык, алмаштырдык ошо 200 долларды. Эми ошондо мен азыр мынакей 19300 долларды бул жака коюп атамын. Азаматка буйруса беремин. Азамат эми бүгүн дагы буйруса айылдан да келет акча деп атат. Эми ошонун бардыгын тактай берет деп эми буйруса операцияга жолдомо алабыз да, мындайча айтканда буйруса. Ошондо азыр биздин эсепте 19300 сом бул элдин аманаты акчасы. 2000 доллар бул азаматтын өзүнүн ошо жанагы эмеден кошулган кайрымдуу фондунан кошулган 2000 доллар. Ошондой эсепте 21300 доллар бизде азырынча бар. Урматтуу мекендештер, жердештер, ака, ука, ага, ини бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат ушу силердин кошкон салымыңыздарга аябай мен ыраазымын. Ушу жүрөгүмө түйүп келемин. Рахмат айтам, чоң рахмат сиздерге. Мына бир туугандар, ушундай бир тууганчылыгыбыз бекем болсун. Бүгүнкү күндө бир тууганга күйүмдүүлүгү ушунчалык бир ар кандай бир жагдайларга кептеп турганда, сиздердин бул жасаган жакшылыгыңыздар бул Кудайдын алдында сөзсүз өз сыйлыгын берет деген ойдомун. Кудай буйруса мына эртең дагы жөнөтүлгөн сиздердин аманатыңыздар да жолдо келатат. Ошол баары бириккенде ошол 26600 доллар бизден колдо болот. 26000 доллар болсо клиникага төлөнөт. 21 күнгө пакет алынат. Бул пакет эки эле адамга төлөнөт. Ошол эки жаткан ошол донор менен больнойго төлөнөт. Андан тышкары 600 доллары мына биз отурган жер бул жатакана. Ошол гостиницага күнүнө 1,5 сомдон төлөнөт. Ошол 600 долларды эсепке алсак 42000 сом болот экен. Негизи бир айга 45000 төлөнөт. Ошол акча квартплатага төлөнөт дагы бул жерде Кудай буйруса толугу менен бир айлык жатаканасы менен ошол дарыланчу акча каражат толугу менен төлөнөт. Андан тышкары бул менен эле чектелбейт. Ушуну мен баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул жерден баягы азыр тынчтыкка дагы төлөнгөн, андан тышкары дагы дары дармегине бул операциядан кийин дагы керектелчү бир аз каражат бар. Булга дагы туура түшүнүү менен кабыл алып коюңуздар. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биз ошол аягына чейин Кудай буйруса туруп сиздерге биз толук ишенебиз. Ушул нерседе баягы 1,5-2000 доллардын айланасында дагы керектелет ошол каражаттан тышкары. Анткени бул жерден дарылар дагы кымбатыраакка айланат. Анткени биз эгер 21 күн пакеттен ашып кете турган болсок дагы төлөмдөр бар болуп калат экен. Ошон үчүн ушулардын баарын эске алып коюп иш жасайлы. Терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болгон болсун. Кудай буйруса биздин оюбуз, тилегибиз максатташ болуп, ушул бир тууганыбыз жаныбызда бирге болуштугун насип кылган болсун.